Мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен 48 жаштамын. 2 кыздын апасы, бир неберенин тайенеси болом. Кесибим медайым. Мен ушул 19 жашымдан баштап медайым болуп иштегенмин. Биринчи жумушумду балдар ооруканасынан баштаганмын. Балдарды аябай жакшы көрөм мен. Азырга чейин балдарды жакшы көрөм. Мага бизге кандай бала жатса дагы, башка улуттардын балдары деле жатса, мен ушунчалык жакшы көрүп, аларды кучактап өп, ушинтип неме кылчумун. Ошондой нерсе башка бир адамдарга бирок өөн учурайт экен. Мага андай нерсе эч качан өөн эмес. Азыркы учурда мен иштебей калдым, бирок операционный медайым болбой калдым. Азыркы учурда Куран сабагын алып атам. Медресе Фалакта окуймун. Азыр эми мен жашоомду башка жакка өзгөртүрүп, азыр мен ошол дин жөнүндө көп жакшы нерселерди окуп атам. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр баянын окуганмын. Ошондон кийин менин кумирим азыр пайгамбарыбыз болуп калган. Куранды окуп үйрөнүп, башкаларга үйрөткөнүңөр силердин эң жакшыңар деген сөзү бар экен. Ошондон кийин мен азыр Куранды окуп үйрөнүп, башкаларга үйрөткүм келет. Ал үчүн мен дагы өзүмдүн жакшы максатым бар. Окуу борборун ачсам, ошо Куранды үйрөтсөм, өзүм туулуп өскөн айылга деген ушундай жакшы максатым бар. Анан менин дагы бир жакшы көргөн хоббим бар, ал жамгыр жаап атканда машина айдап узак жолго чыксаң, машинанын дворниктери иштеп турса, ушул аябай мага жагат. Аялдар биздеги баардык нерсени эле жолдошубузга коюп койбостон, өзүбүз дагы аракет кылсак болот. Биз деген азыр светтик жашоодо жашайбыз. Мурдагыдай азыр көбүнчө аялдар пайгамбарыбыздын жашоосунда үйдө отурган аялдардай болушу эле, үйдө эле отуруп алгысы келет, динге кирсе эле. Андай эмес, биздин жашоо деген башкача. Биз өзүбүз деле иштеп, башкаларга жардам кылышыбыз керек. Өзүбүз деле жолдошторубузга жардам берип, финансылык жактан жардамдашсак болот. Биз аял киши, мен ойлойм да, образованиясы бар болсо, ушундай аялдар, алар башкача тарбия беришет да балдарга. Светтик жактан дагы илим алсак, дин жактан да илим алсак, ошондо биз эң жакшы балдарды тарбиялап чоңойтобуз деген оюм бар менин. Аялдар баарыбыз эле үйдө отурбайлы, кыздарды окутайлы, кыздарыбыз окушсун, иштесин. Мен даже башка өлкөлөрдө кыздарды көрөм да, самолет айдаган кыздар бар да. Ошондой кылып биз деле тарбия алсак болот да, жолуктарын салып алып.